Назарыңыздарды Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы тууралуу маалыматка бурабыз. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Кошуна жайгашкан Кытай өлкөсүнөн баштасак, этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарында эртең менен күн ачылганы менен күндүзү асманды булуттар каптайт. Үрүмчү шаарында да эртең күн ачылат жана күндүзү күн бүркүрөп, жаан себелеп жаай баштайт. Казакстандын чыгыш аймактарында күн ачык болот. Ал эми өлкөнүн батыш тарабынан жаандуу циклон орун алат. Ошондуктан Астана жана Алматы шаарларында жаан өшөрлөп жаайт. Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Бир гана Фергана өрөөнүндө Кыргызстандагы жаан-чачын таасирин берип турат. Ташкентте өткүн өтөт, Нукуста күн чайыттай ачык болот. Түркмөнстанда аба ырайы ысык бойдон сакталат. Дашогуз өрөөнүндө абанын температурасы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу эртең төмөн болмокчу. Ашхабад шаарында 40 градуска жылуу болот. Тажикстандын да көпчүлүк аймактарында асман ачык болот. Душанбеде өткүн өтүп, абанын температурасы 33 градусту түзөт. Хорок өрөөнүндө буга салыштырмалуу 7 градуска төмөн. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында термометр көрсөткүчү 38 градуска көтөрүлөт. Кыргызстанда 2-3 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күңкүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. 4-5 июлда мезгил менен жаан жаап, күн күңкүрөшү күтүлүүдө. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. 11 каналында күн сайын аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.